Regionda Abalkim Avtorduk programması, salamatsızbı? Бул жума башына 8 март майрамы туш келип, Кыргызстанда майрам эки түрдө. Тагыраак айтканда, эки максатты көздөгөн формада өттү. Аттуу баштуу коомчулукта кадыр баркы жогору турган айрым кишилер бул күндү кадимки жылуу маанайда, ондогон жылдардан бери жасап келгендей эле деңгээлде батыр энелерди сыйлап, алтын баштарына ак жолук салып, жылуу сөздөрүн айтып, дүйнөдөн көзү өткөн энелерге Куран окуп, турмуш түйшүгү менен жүргөн ак элечек апалардын бир күндүк убактын жогорку маанайда өткөрүп бере алды. Sizleri karap turup, sizleri görüp, sizlerin ak yolunuzdan görüp durup, meni aygarayıp apam desin. Allah'tan berilgen belegin bolup, yürüyün özüňe keregin bolup, çarçasan, çalıksan egerde apa, yürüyün senin keregin bolup. Şu apam beni sıyır kasa geldi. Bölümden de. Benim tutanlarını görseler, benim oğlum deyip sıyır kasa geldi. İşte özüm bölümden. 18.000 alamdın iyisi Allah, sizdi da meni da jaratkan Allah. Paygambar belgelep aytkanday apa, beyişim tamamın astında dura. Allah'tan berilgen belegin bolup, yürüyün özüňe keregin bolup, çarçasan, çalıksan egerde apa, yürüyün senin keregin bolup. Allah'tan berilgen belegin bolup, yürüyün özüňe keregin bolup, çarçasan, çalıksan egerde apa, yürüyün senin keregin bolup. Ne sizleri yaş göremiyorum. Yaş göremiyorum. Бирок Жалалабадда ушундай маанай тартууланып жаткан чакта Бишкекте феминизмдин уранын карманган бир топ жаш кыздар жана көпчүлүк айтып жаткандай өзү эркек бирок аялдай жашоо кечирүүнү каалаган айрым балдар чыгышып, коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Плакаттардагы жазуулар баягы эле акыркы мезгилдерде жыл сайын март айында активдүү көтөрүлө баштаганы байкалып жаткан, аялдарга зомбулук күчөдү, аялдардын укугу тебеленип, кордолуп жатат. Менин жатыным, менин ишим, кааласам төрөйм, каалабасам төрөбөйм. Ал эмес мен келин болууга милдеттүү эмесмин, чай куйбайм, тамак бышырбайм, мен эмне кул белем деген сыяктуу сөздөр. Бирок бул иретте мындай көрүнүшкө жөн гана карап тура албастан реакция жасаган жигиттер да болду.
kandaydı? Uyat. 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 Sağa uyat. Uyat. Bana uyat емес, Меридиан uyat. Бана uyat емес. Сөйлең. Это мое гражданское право. Аты аялдардын укугуна байланыштуу болгону менен түпкү маңызында кадимки гейлерди колдоо, пропагандалоо максаты турганын Кыргызстандын эле эмес, башка бир топ өлкөлөрдүн бийликтери да, аналитиктери да, катардагы жөнөкөй жарандары да түшүнүп турганы жашыруун эмес. Өткөндө Бишкекте жылаңач кыздарды музейге чыгарып, бул нормалдуу көрүнүш, бул искусство, айылдыктар, мырктар, муну силер түшүнүшүңөр керек. Аң сезимиңерди, маданиятыңарды өстүргүлө деп чыккан Роза Отунбаева бул иретте коомчулуктун басымдуу бөлүгү каршы чыгып жаткан нерсени тетирисинче колдоп чыкты. Жабысаш керек ушундай министрди. Бирөө сөзсүз жоопчулук көтөрүш керек азыр. Мындай азыркы кыздарды деле, балдарды деле чекесинен алып эле тыга берсе автобуска. Уят да, бул уят эле эмес, шелмендечилик да бул. Конституцияны да ыргытып салалы, андай биз баарыбыз ошого коом баарыбыз макул болгонбуз ошондой конституцияга. Анан кийин ошону биз кармашыбыз керек да. Роза эже, эсиңиз барда этеңизди жабыңыз. Булар калыбыз жетпесе дагы сизди сүйрөп чыгып, оштун элиге апарып туруп, мынантип биздин колубуздан келет. Эже, сүйүңүз менен болуңуз. Сүйүңүз менен колуңуз бола алсаңыз, бола албасаңыз эл берет сиздин сазайыңызды. 2 жыл, 3 жылдан бери боюңузга келгенде оттоп жатасыз. Мен эжеде дештен жалынам. Эже дештен азар кылам, сендей шүлүка аялдарды сотко берсең мен барып сотто да жүрмүн. Кызыгы Бишкекте орун алган бул окуялардан 1 саат өтүп өтпөй туруп, Американын, Европанын маалымат каражаттары Кыргызстанда эркектер аялдарды сабап акцияны бузушту деген тариздеги өтө эле кооптуу, коркунучтуу кылмыш болгондой жазып чыгышты. Бул албетте жөн жеринен эмес экени түшүнүктүү. Абалким Роза Отунбаева баш болгон ушул эле топ эртең эми менин укугум, менин жатыным, каалаганыма тием, каалаганым менен болом деп отуруп, өнүккөн коом эмес, жапайы жаныбарлар дагы кылбаган иштерди Кыргызстанга сиңирип, каада салт катары калыптандыргысы келип жатпады бекен. Мындай болсо, мисалы, бүгүн 10 жаштагы сиздин уулуңуз эртең 10 жылдан кийин бир уул баланы жетелеп келип, мен ушуга үйлөнөмүн же тиемин, бул менин укугум деп туруп алса кандай болот? Же кызыңыз эртең бой жетип турмушка чыгаар кези келгенде бир кызды жетелеп келип, ушул кыз экөөбүз бирге болобуз, биз бактылуу болобуз деп чыксачы? Бул нерселерди элестетүүнүн өзү, ойлоонун өзү жийиркеничтүү эмеспи? Абалким бул көрүнүштөр экс-президент жана анын айланасында укук тууралуу сүйлөмүш болуп жүргөндөрдүн, коррупциялык иликтөөлөрдү жасамыш болуп элге жан күйдүргөн болуп жүргөндөр үчүн, жана алардын кожоюндары үчүн зарылдыр. Бирок нормалдуу киши үчүн андай эмес. Саламатта калыңыз.